Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina ma ba'd. Urmatlı Müslüman müritmanlar. Bugün sizler menen Humaza suresinin tafsirini başlayız. Humaza suresi bu 9 ayettan turat. Bu Humaza suresi menen aldığınғы sure Asr suresinin baylanışı. Oşol Asr suresinde Vel asr innel insane lafi husrin. Asrga ant bolsun, albatta insan balası ziyanda deydi, koromcuda deydi. İnsandın oşol ziyanda dep al jerdegi ziyan belgisiz boldu. Al эми бул сүрөдө болсо ошол зияндын bir türünü bayandап атат. Урматтуу бир тууган, Allah subhanahu wa taala бул сүрөдө вайлул ликулли хумазатул лумаза. Вайл азап болсун. Ар бир гыйбат кылуучу, адамдардын үстүнөн шылдыңдап күлүүчүлөргө каттуу азаптар болсун дейт. Эми бул жерде ошол вайл деген сөз bir maanisinde dua eken. Yani ошол azabun şedid, kаттуу azaptar bolsun, şeriminde bolsun. Al эми экинчи bir maanisinde вайл деген bir өрөөн экен. Ошол хумаза лумаза кылып адамдардын үстүнөн гыйбат кылган, үстүнөн күлгөндөр ошол азапка дуушар болот деп келет экен. Эми урматтуу бир тууган, бул жердеги хумаза деген гыйбат кылуучу адам баласы өзү жок мезгилде анын ага тиешелүү, анын түсүнө тиешелүү, анын кийим кечесине тиешелүү, сөз сүйлөгөн сөзүнө, анын кыймыл аракетине тиешелүү бир кемчиликтерин айтып сүйлөө, бул хумаза болот экен. Ал эми лумаза болсо адамдын бет маңдайынан ошол отурган инсанга үстүнөн күлүү, же болбосо ишара менен, башы менен, көзү менен, колу менен, буту менен ошол наргы адамдын бир кемчилдигини көрсөтүп туруп анын үстүнөн күлүү, бул лумаза болот экен. Кудайым сактасын, бул хумаза лумаза кылуучулар анткени булардын азабынын каттуулугу мына Айша энебиз күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз келген мезгилде не деди? Кайдан келдиңиз дегенде Сафия дейт. Бой кыскабы дейт. Пайгамбарыбыз эмне дейт? Сенин кылган күнөөң дейт, ошол деңизге салган болсо, деңизде ошол бүт булгай турган деңиз мезгил деңизге аралаша турган деңгээлдеги бир күнөө иш жасадың дейт да. Yani бул бир адамдын гыйбат кылуу, урматтуу бир тууган, же болсо анын кемчилигин айтуу, ал адамдын өзүн эмес, анын артында турган, аны жараткан жаратуучуга бир айып жеткизүү болот экен. Ошондуктан бирөөлөрдү гыйбат кылуудан Кудайым сактаган болсун. Эми Хужрат сүрөсүнүн 12 аятында дагы Вала ягта ба'дукум ба'да. Силер бири-бириңерди гыйбат кылбагыла дейт. Ал гыйбат кылуунун ушунчалык жаман экендигине ал аятта ошол бир өлгөн бир тууганыңардын этини жегенди жакшы көрөсүңөрбү деген кайрылуу менен, яны жакшы көрөсүңөрбү? Эч качан инсан бир тууганынын этини, арам этини, өлүп калган инсандын этини жегендиктен аябай жиркенет, жактырбайт. Андай боло турган болсо, бир адамды гыйбат кылуунун күнөөсү дагы ошончолук деңгээлде оор экендигини баяндап атат. Ал эми Каф сүрөсүндө болсо ма ялфиду мин кавлин илля ладейхи ракибун атид. Садакаллаху азим. Бир адам бир сөз сүйлөбөйт дейт. Эгер сүйлөгөн болсо аны күзөтүп дароо жазып туруучу периште бар дейт. Ошондуктан урматтуу бир тууган, биз кээде бир адамдын бир айыбын айтып коебуз, а бирок ошол айтылган айып эмне экен? Ошол айып аркылуу пайгамбардын хадисинде баяндап кеткендей, ошол жаханнамдын эң түпкүрүнө түшөт деп атат да. Себеби бир адам бир сөз сүйлөйт, ал сөздүн канчалык деңгээлде оор экендигини, Алла каарына, газабына келишине билбестен сүйлөйт. Ошо сүйлөгөн себептүү жаханнамдын түбүнө түшүп кетет дейт. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, тилибизди өтө этият кылалы. Аяттын уланысында аллади жамаа малан ва аддада. Ошол адам малды топтоп, андан кийин эмне кылды дейт? Эсептеди дейт. Ооба, урматтуу бир тууган, мал топтоо, аны эсептөө деген нерсе эч качан шариятыбызда каршы болбогон иш. Бирок бул жерде мал топтогон, малы көбөйгөн, ошо же болбосо бийликке жеткен, же болбосо сөз чеберлери анын өздөрүнү мен кыйынмын деп эсептебеш керек экен. Анткени бул мал Алла субханала таала тарабынан берилген бир сыноо экен. Ошо сыноодо ошол инсан канчалык көтөрө алат деген сыяктуу бул бир сыноо экен. Артынан яхсаб анна мала вахлада, албетте инсан баласы ошол менин малым, дүйнөм бар, мени түбөлүктүү калтырат деп ойлойт.
ооба урматтуу бир тууган, эч качан инсанды мал дүйнөсү түбөлүктүү алып кала албайт. Мына ошол Лахаб сүрөсүндө дагы Абу Лахаб эмне деди? Мен эгерде Мухаммадтын Кудайдан бир бала келе турган болсо, менин балдарым, менин мал дүйнөм сактап калат деди эле. Алла субханаху ва таала ма агна анху малуху ва ма касаб. Садакаллахул азим. Эч качан ошо Абу Лахабты анын малы дагы, анын өзү кесип кылган аброю, бала чакасы эч кандай Алланын келген балесиден сактап кала алган жок дейт. Ошондуктан мал дүйнө дайым эле инсанды сактап кала турган нерсе эмес экен. Ошого урматтуу бир тууган, бул Аллах Таала берген байлыкты Алла жолуга иштетүүнү Аллахым өзү насип кылган болсун. Алла субханаху ва таала гыйбаттан, ушактан өзү сактаган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.